катча арызданып, ушундай жа иш кылсам дагы, ушунчалык неме кылсам дагы, тазалап бардыгын кылып берем. Ушу булардан эч жакшы сөз укпадым дегендер дагы бар. Бул дагы кайненелер туура эмес. Урматтуу кайненелер, сиздерден сурааныч угуп алгыла. Бул келиндер силердин кулларыңар эмес. Бул Алла Таалам сизге берген белек угуп алыңыз. Ох. Бесплатный ушундай улуу белек берди да. Сиз ошо келинди мактап, кадырлап, кичине көңүлүн көтөрүп, иш кылса азаматсың деп ак батаңызды берип, насаатыңызды айтып эле тура бериңиз. Кызмат кылбай койсо, акысы жок ал. Сизге кимдин кызматка акысы бар билесизби? Сиз төрөгөн бала, сиз төрөгөн кыз. Сиз кыйналгансыз ошо кызыңызды төрөйүн деп. Балаңызды төрөгөнгө кандай кыйналгансыз? Токсикозасын айтпаңыз, көтөрүп жүргөндө айтпаңыз, ооруп калганда айтпаңыз, сууктан, ысыктан, эми төрөт, Аллаху акбар, о дүйнөгө барып келүү. Эми төрөгөндөн кийин баланы чоңойтуу. Охо, ушу ысы кайнак сууга түшүп калбаса экен, шорпого түшүп калбаса экен, күйүп калбаса экен, ооруса мен ооруйн деп, эми эненин мээриминдей мээрим жок. Сиз ошо баардык кыйналганыңыздычы кызыңыз үчүн, бул кызга эмес. Келинди сиз төрөгөн эмессиз, уксаңыз. Келинди сиз төрөгөн эмессиз. Келинге башка бунун энеси бар, ошо кыйналган башка аял. Просто чоңойтуп туруп 18-20 жашка болгонда сизге берип койду да, ой. Кудай берди да сизге. А так сиздин кызыңыз каякта? Нарында жүрөбү? Оштобу? Бишкектеби? Каякта жүрөт кызыңыз? Ошол келип сиздин кызматыңызды кылсын. Кириңизди жуусун.